өзүн атып, ошол окуя болгон жерде каза болгон. Ноокенде милиция кызматкери өзүн табелдик курал менен башына атып каза болду. Окуя 26 январ күнү саат 17:30 чамасында Ноокен райондук милиция бөлүмүндө болгон. Күзөт бөлүмүнүн 32 жаштагы кызматкери милициянын улук сержантынын атынган сөөгү дааратканадан табылган. Анын мындай кадамга барганынын себеби азырынча белгисиз. Окуя райондук милицияга өз өмүрүн кыюу катары катталды. Учурда иш райондук прокуратурада каралууда. Кызмат өтүп жатып, ошол эле өздөрүнүн бөлүмүнүн дааратканасында өзүнө бекитип берилген ТТ үлгүсүндөгү ок атуучу курал менен өзүн атып, ошол окуя болгон жерде каза болгон. Бул боюнча тиешелүү жетекчилик жана ошол эле тергөө камтоо окуя болгон жерге чыгышып кароо жүргүзүлүп, тиешелүү материалдар топтолгон. Ал топтолгон материал караштуулугу боюнча Ноокен райондук прокуратурасына өткөрүп берилген. Кандай болгон, кандай жагдайда анын бардыгы ошол тергөө жүрүшүндө бардыгы билинет. Өткөн жумада Оштун Кара Суу районунда милициянын 13 жаштагы баласы атасынын тапанчасынан өзүн атып алган. 50 жаштагы милиция кызматкери жумушка жөнөп жаткан учурда өзүнө бекитилген табелдик ок атуучу тапанчасын 2 даана магазин жана 16 даана окторун бөлмөнүн сыртына калтырып, өзү жуунганы кирип кеткен. Ал учурда мектепке жөнөп жаткан уулу тапанчаны кызыгып ойноп жатып атып алган. Жараат алган бала Ош шаардык ооруканага жеткирилип, абалы салыштырмалуу орто деп бааланган. Аталган факты боюнча алгачкы териштирүү иштери жүргүзүлүүдө. 9 январда да Баткен облусунда 19 жаштагы жоокердин куралга этиятсыз мамилесинен улам кокустан жанындагы шеригин атып, натыйжада 18 жаштагы аскер каза болду. Алар Лейлектеги 707 аскер бөлүгүнүн жоокерлери менен чек ара кызматынын жоокерлери Сада айылындагы нөөмөт бөлүмүндө күчөтүлгөн тартипте кызмат өтөп жаткан. Алдын ала маалыматтар боюнча жоокер ок атуучу куралды колдонууда коопсуздук талаптарын сактаган эмес. Окуянын бардык жагдайлары текшерүүгө алынган. Куралга этиятсыздык мамиленин айынан мына ушундай жагымсыз көрүнүштөр орун алууда, дейт милициянын ардегери Сейдалы Жаналиев. Ал бул тармакта 20 жылдан ашуун иштегенин, ал аралыкта тапанчага байланыштуу мындай окуялар болбогонун айтат. Курал берүүдө аны кайсы учурда колдонууда, эрежелерин сактоо жагы бүгүнкү күндө анчейин эске алынбай калды, дейт. Ошо ар бирине бекитип берген курал жарактардагы жөнү көтөрүлүп алып жүрчү эмес да. Эми бул курал жарактарды жанында алып жүргөндө ошо бир операция атайын. Кылмышкерлерди кармоо, адамдардын бир бөлүгүнө бир коркунуч келе турган болсо ошолорду сактоого үчүн ана атайын куралдарлык берилип, алар дагы ошол журналдарды каттоодон өтүп, ок атышы болуп калган болсо, келип гильзаларын чейин өткөрүп берчү элек. Рапорт жазып элек, бул эмнеге атылып кетти депчи. Анан эми мына биз эгемендүүлүк алгандан кийин көрүп атасыздар, бизде бардык нерсе баягы бир бүтүлүү кийимди бир жерине сөгүлүп кетсе, бардыгына таасир берет да. Ошондой болуп бизде да ички иштер бөлүмүнүн кызматкерлеринде мен өзүм байкап атам, ушул курал жарактарды сактоо боюнча мыйзамдар аткарылбай атат да. Көпчүлүгү эле ошо байкап атабыз, уголовный розыскада жүргөндөр, дагы бир кылмышкерлер менен каршы жүргөн балдар жөн эле колтугуна көтөрүп алып жүрүшүп атат. Ошонун кесепетине мына. Кыргызстанда милиция кызматкери табелдик курал менен өз жанын кыйды деген учур буга чейин да катталган. Анын себептери айтылган эмес. Иш суицид катары каралганы белгилүү. Ички иштер органдары жөнүндө мыйзамдын беренелеринде ок атуучу куралды пайдалануу, колдонуу жөнүндө атайын бөлүмдөр бар. Ноокендеги окуяда маркум кызматкер куралды жумуш учурунда же андан сырткары колдонуп жүргөнү да азырынча тактала элек дешет. Бүбүсара Орозалиева, Шерзат Эгембердиев, 7 канал, Жалал Абад.